Өткөн аптада туристтик сезон расмий ачылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров быйыл өлкөгө чет мамлекеттерден келе турган эс алуучулардын агымы көп болорун билдирди. Бул албетте экономиканын чыңдалышына таасирин тийгизет. Мындан улам туристтерди кабыл алууга камынуу зарыл. Акылбек Жапаров министрлер кабинети туризмди өнүктүрүүгө багытталган мыкты долбоорлорду колдоого даяр экенин белгиледи. Туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду тез арада туризмди өнүктүрүүнүн стратегиялык программасын иштеп чыгып, аны ишке ашыруусу зарыл. Министрлер кабинети уставдык капиталы 1 миллиард сомдук туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду ачык акционердин коомун түзгөн. Фонд ички туризмди өнүктүрүүгө багытталган демилгелерди ишке ашыруу менен алектенет. Уважаемые коллеги, мы готовы к работе. Это вот первый миллиард мы отдаем, будем следующие 3 года подряд по миллиарду отдавать. Урматтуу кесиптештер, биз ишке даярбыз. Биринчи баскычта 1 миллиард сом бөлдүк. Келерки 3 жылда 1 миллиард сомдон бөлүнүп турат. Капиталын 5 миллиард сомго жеткирсек, андан кийин өз алдынча иш алып барып, алдыга жылса болот. Өткөн аптанын соңунда туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду министрлер кабинетине Респойнт деп аталган туристтер убактылуу эс алуучу жайларды ачуу боюнча долбоорду сунуштаган. Ар бир жайда чет элдик коноктор интерактивдүү дисплейлер аркылуу каттамдарды жана аттракцион тууралуу керектүү маалыматтарды алып, тамактанып, гаджеттерин кубаттап эс ала алышат. Азыр конкурстарды жарыялап атабыз. Ошо проектисин шийдирип, жазаганга жылдын аягына чейин 21-де бүтүргөнгө аракет кылабыз. Жалпы 68 болот. Респойнттан. Бул Респойнт жалпы өзү эле бир эле долбоордо 34-түн бири да. Бизде фонддун негизги максаты ошого туруктуу проектлерди өнүгүш үчүн салым кошуу. Жакында Кыргызстандын бардык аймактарында ташырабат өңдүү саякатчылар үчүн Респойнт деп аталган туристтер токтой турган жайлар пайда болот. Биринчи баскычта мындай объектилерди 22 жерге куруу пландалууда. Келечекте Кыргызстандын туристтер көп барган 68 жеринде эс алуу бекеттери пайда болот. Мындай практика бардык өлкөлөрдө бар. Кыргызстанга бул жаңылык болуп келип аткан эң жакшы, көптөн бери талкууда болуп аткан. Ошол айтылгандай 22 жерде коюлат деп. Бул эң жакшы көрүнүш жана инфраструктурлук чечим деп ойлойбуз. Жалпы туризмде иштегендер. Мындай туристтер убактылуу токтой турган жайлар жыл бою иштейт. Аларда жылытуу жана ысык суу үчүн күн коллекторлору орнотулат. Ал эми саркынды суусу жок жерлерге автономдуу тазалоочу курулмалар коюлат. Нургүл Жумабекова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.